Кыргызстан каналынын бүгүнкү берүүсү Өмүрбек Бабанов тууралуу болмокчу. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бабановго карата кылмыш жаза кодексинин конституциялык түзүмдүк күч менен басып алууга чакырык жасоо жана улуттар аралык расалык же диний кастыкты козутуу беренелер боюнча кылмыш ишин козгогон. Ишкер жана саясатчы Өмүрбек Бабановдун буга чейинки иштерине сарысып салып, ал тууралуу кызыктуу фактыларды топтодук. Видеонун баштаардан мурда барыңыздардан суранычыбыз бар. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басышын басып коюңуз. Бул сиз бизге кошкон эң чоң салымыңыз болот. Барыңыздарга чоң рахмат. Коррупция менен күрөшпөйсүң дейсиң. Коррупция менен мен күрөшөм, мен тазамын. Сен күрөшө албайсың. Сен күрөшө албайсың. Үчүн эле мен сени жакшы билем. Эмнеге батканыңы. Мен ошондой мачка 20 суроом бар. Эгерде мен президент болуп калсам, Өмүрбекти мен сенен баштайм. Үчүн дегенде, үчүн мен айтып атам бюджет көтөрөм деп. Үчүн айтып атам мен мугалимдерин көтөрөм. Башкарманын баласы Өмүрбек Бабанов 1970 жылы 20 майда Талас облусунун Кара Буура районунда туулган. Анын атасы Токтогул Бабанов Россия атындагы миллионер колхоздо 20 жыл башкарма болуп иштеп, бир нече ирет Кыргыз СССРинин депутаты болуп шайланган. Энеси түрк кызы, жерлиги Казакстандын түштүгүнөн. Алгачкы тапкан акчасы. Маектеринин биринде алгачкы жолу 7-классында акча тапканын айткан. Ал тамеки тизип 40 сом, кой кыркып 20 сом, кырманда жүрүп 15 сом алган. Бабановдун байлыгы туурасында 2016 жылкы кирешеси 10.902.793 сом болгонун декларациясында көрсөткөн. Анда негизги мүлкү катары 324 чарчы метрлик үйү жана 91,7 чарчы метрлик батарея жазылган. Ал эми жакындары Toyota Land Cruiser Prado жана Toyota Land Cruiser 200 жол тандабастарын минип жүрөт. Саясаттагы жолу 2005 жылкы Жоо Казан революциясынан кийин Талас облусунун Кара Буура округунан Жогорку Кеңештин 3-чү чакырылышына депутат болгон. 2007 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы турган оппозицияга кошулган. Ага карабай Бакиев аны 2009 жылы биринчи вице-премьерлик кызматка дайындаган. Бирок жыл өтпөй өз каалоосу менен кызматын тапшырып кеткен. 2010 жылы апрель окуяларынан кийин өзүнүн республика партиясын түзүп парламентке келген. Ошол жылы убактылуу президенттин милдетин аткаруучу Роза Отунбаева аны кайра биринчи вице-премьерлик орунга дайындап, 2011 жылы Алмазбек Атамбаев президент болгондон кийин Бабанов премьер-министрлик кызматка отурган. Эрден шыпырган Исландия One аргымагы. Бабановду премьерликтен 2012 жылы жылкы баласына байланыштуу маселе алып түшкөн. Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаев премьер-министр Бабановду түрк ишкерден кымбат баалуу аргымакты парага алган деп айыптаган. Эл өкүлү асыл тукумдуу жылкынын баасы $500,000 $1,5 миллион чейин турарын айтса, Бабановдун маалымат кызматы жылкыны өкмөт башчы $20,000 эле сатып алганын билдирген болчу. Аягында Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалиция Атамекен менен Ар намыс фракциялары чыгып, Бабанов башында турган өкмөт автоматтык түрдө отставкага кеткен. Кызыгы, Бабанов алмашып, ал эми өкмөттүн курамы өзгөрүүгө дээрлик учураган эмес. Соц тармак Өмүрбек Бабановдун Facebook социалдык тармагындагы баракчасы кыргызстандыктардын ичинен биринчилерден болуп расмийлештирилген. Тагыраагы баракчада верификация болду деп белгиленип турат. Бага ачылбаган тандем. 2015 жылкы парламенттик шайлоонун алдында 2014 жылдын 20 октябрында Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиев тандем түзүп, Республика Ата Жұрт партиясын негиздешкен. Шайлоонун жыйынтыгы менен аталган жаңы партия 2-чи орунга айланган. Бирок 2015 жылдын ноябрь айында ичара пикир келишпестиктерден улам тандем 2 айры жолго түшкөн. Президенттик шайлоо 2017 жылкы президенттик шайлоодо Өмүрбек Бабанов күчтүү талапкерлердин бири болгон. Шайлоо өнөктүгүнө акча которуу жагынан алдында эч кимди чыгарбай, жалпы 240,6 миллион сом сарптаган. Бирок президент болом деп өзүнө ишенип жаткан саясатчы жыйынтыгында шайлоочулардын 33,49% добушун алып, 2-чи орунду ээлеген. Ал шайлоонун эртеси маалымат жыйын өткөрүп, эч качан бийликти басып албай турганын билдирген. Журналисттерге ага чет өлкөгө качып кетпейсизби деп суроо узатканда, азырынча Кыргызстанда болуп, чет өлкөгө кийинчерээк эс алуу үчүн гана бара турганын айткан.
Үй бүлөсү: бир уул 3 кызы бар. Улуу кызы Айпери 21 жашта. Англиядагы жогорку окуу жайлардын биринин студенти. Уулунун аты Нуремир. Бир кызы мектеп окуучусу болсо, кенже кызы 3 жаштан өтүп калган. Келинчегинин аты Рита, казак улутунун кызы. Өмүрбек Бабановдун өмүр таржымалы. Билими жогору, агроном, каржы менеджменти жана юрист статистиктер боюнча 3 дипломго ээ. Эмгек жолу: 1988-1989 жылдары советтик жоокерлердин катарында кызмат өтөгөн. 1995-1998 жылдары Тараз шаарында жоопкерчилиги чектелген коомдун директору. 1998-1999 жылдары Шымкент нефтеоргсинтез ачык акционердик коомунун Кыргызстандагы ыйгарымдуу өкүлү. 1999-2000 жылдары Мунай компаниясынын директорунун орун басары. 2000-2004 жылдары Кыргыз пахта жактын президенти. Жалал-Абад. 2002-2005 жылдары Петро Казахстан Oil Products компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси. 2004-2005 жылдары Мунай Мырза жактын директорлор кеңешинин мүчөсү. 2005-2007 жылдары Жогорку кеңештин номер 56 Кара Буура шайлоо аймагы боюнча депутаты. 2007 жылы КСДПнын шайлоо алдындагы штабынын башчысы. 2008 жылы Мунай Мырза Инвест ЖЧКнын директорлор кеңешинин төрагасы. 2009 жылы вице-премьер-министр. 2009-2010 жылдары Мунай Мырза Инвест ЖЧКнын директорлор кеңешинин төрагасы. 2010 жылы Республика партиясынын төрагалыгына шайланган. 2010 жылы октябрь Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты. 2010 жылы Кыргыз Республикасынын 1 вице-премьер-министри. 2011-2012 жылдары Кыргыз Республикасынын премьер-министри. 2015 жылы октябрь Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты. 2017 жылы президенттик шайлоого катышкан. 2018 жылдын 19 январынан тарта депутаттык ишмердүүлүгү токтотулган. Үй бүлөлүү, 4 баланын атасы, мамлекеттик кызматтын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси. Өмүрбек Бабанов 2017 жылы өткөн президенттик шайлоого катышып 2-орунду алган. Андан кийин өлкөдөн чыгып кетип, саясаттан биротоло кеткенин билдирген. Ал арада УКМК Өмүрбек Бабанов өлкөгө кайтып келсе эмне болоорун айткан. УКМК мурдагы депутат Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келсе мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскерткен. Бул туурасында мекеменин маалымат кызматынан кабарлашкан. Буга чейин социалдык тармакта Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келет деген маалыматтар тараган. УКМК Бабановго 2 кылмыш иши козголгонун эскерткен. Биринчисинде улут аралык кастыкты козутуу боюнча айып тагылса, экинчисинде бийликти күч менен басып алмакчы болгон деп күнөөлөгөн. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 9 августунда саясатчы Бишкекке учуп келген. Экс-депутат Өмүрбек Бабанов УКМКнын суроолоруна жооп берүүгө даяр. Бул тууралуу саясатчы Бишкекке учуп келген маалда тарапташтары менен учурашып жатып айтты. Бабанов алгач аны Кыргызстанга кирип келе жатканда эч ким текшербегенин маалымдап, элди тынчтантууга жана сабырдуулукка чакырды. Мен УКМКнын бардык суроолоруна жооп берүүгө даярмын. Анткени ар дайым мыйзам чегинде иш алып баргам, деди экс-депутат. Кыска баарлашуудан соң Бабанов унаасына отуруп, андан ары кетти. Белгилей кетсек, Өмүрбек Бабановду тосуп алуу үчүн Манас аэропортуна анын тарапташтары, партиялаштары, депутаттар барган. Эске салсак, Өмүрбек Бабанов 2017 жылы өткөн президенттик шайлоого катышып 2-орунду алган. Андан кийин өлкөдөн чыгып кетип, саясаттан биротоло кеткенин билдирген. Бирок ошол жылдын апрель айында Бишкекке кайтып келүү ниетин билдирип, кайра кийин ал чечиминен баш тарткан. УКМК Бабановго 2 кылмыш иши козголгонун эскертти. Биринчисинде улут аралык кастыкты козутуу боюнча айып тагылса, экинчисинде бийликти күч менен басып алмакчы болгон деп күнөөлөгөн. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 8 августунда УКМК Бабанов Кыргызстанга кайтып келсе, мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскертти. Жогорудагы берүүбүз Википедия, Спутник KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жол болгон болсоңуз, подписаться жана анын жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрдү биринчилерден болуп көрө аласыздар.